Урматтуу ата-энелер, экранга жакыныраак отуруңуздар. Себеп дегенде бүгүн бизде конокто психолог Асел Сүйүнбаева балдарды тарбиялоодо кандай ыкмаларды колдонуу керек, алардын окуу деңгээлин өөрчүтүүдө кандай нерселерди колдонуу керек кененирээк айтып берет. Андыктан студиябызда дагы бир тааныштырып өтөлү. Коногубуз психолог Асел Сүйүнбаева. Кутман таңыңыз менен. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Бүгүнкү темабызды дагы бир кайталап өтөйүн. Баланы тарбиялоо. Баланы тарбиялоодо эң эле алгачкы суроом ушул болсун. Ата-эненин ролу кандай болушу керек? Баланы тарбиялоодо мындай азыркы мен мектепте да көп иштейм да. Ошон үчүн мен ушуну айткым келет да. Жакшы, негизи бүгүн мындай жакшы тема экен да. Анан кыргызча да мага жагып атат. Баланы тарбиялап атканда биздин азыркы ата-энелер мындай башкача көз карашта болуп калышты да баланы тарбиялагангачы. Мисалы, мектепте иштеп аткандан кийин мен көрүп атам да ата-энелер кандай болуп атканынчы. Алар деген балдарына баарын жакшы көрөт десе эле, балага деген баарын тең мындай кыла берсең болот. Ооба сеники чын. Бала эме болуп калды да, ата-энелерге мындай бир чындыгында мындай мээрим төгүп чоңойткон, бапестеп баккан бала эмес, жөн эле мындай ага как будто мындай куюп аткандай да, сеники чын, сеники туура, сен чындык болосуң. Азыр дагы бизде батыштан келаткан бир ушундай бир абдан кызык, бизге анча жакпаган бир нерсе болуп атат. Балдардын обязательно ар бир бала лидер болуш керек дегенчи. Ар бир ата-эне азыр, ишенесиңерби, ар бир ата-эне азыр ошондойду каалайт да, менин балам лидер болсун. Ойлоп көрсөм, балдар менен жакшылап сүйлөшүп көрсөң, кээ бир балдар бар лидер болгусу деле келбейт. Бул эмне жөнүндө айтып атат? Ата-энеси ошондой көргүсү келет да, ошондой көргүсү келет. Бирок ал туура эмес. Бала деген ар кандай болот да. Негизи биз ата-эне бала төрөлгүчөктө эле өзүлөрү даярданыш керек да. Азыркы убакта биздин байкашыбызча балдар мындай үй бүлө курушат. Ооба. Азыр тем более айтарым, үй бүлөнү тем эле бат-баттан курушат да, бири-бирин билбей туруп, бири-бирин мындай үй бүлөлөрү, ата-энелери шашып, абдан бат чечим кабыл алышат да. Ошо абдан туура эмес. Анткени биз психологдор ошондой үй бүлөдө ошонун кесепети менен аягында анан кийин балдар менен иштеп калабыз да. Көп учурда балдар жабыркайт. Анткени деген үй бүлөдө эме жок да. Чыныгы жакшы бир жылуу сезимдер жок. Үй бүлөлүк атмосфера. Үй бүлөлүк, мээрим жок, тынч, бир жакшы мындай бир бакубат жашоо эле десе, биз азыр ойлойбуз да, эмнегедирчи, акчаң болсо, жумуш болуш керек. Ал турган иштечи, албетте. Бирок деген биз эмени унутуп калабыз да, жан дүйнөнү унутуп калабыз да. Биз деген бала менен сүйлөшкөндү унутуп калдык. Биз деген балдардын сезимдерин, сен эмнени сезип атасың? Сенин оюң ал боюнча кандай? Бул бир нерсе болсо эгерде, сен ошо мамилең кандай деп мындай сүйлөшпөй калдык да азыр балдар менен. Анын оюн угуп, Ал балдарды мындай азыр тарбиялап атабыз да. Кыл, эчтеке эмес, баарын тим эле баштарынан басып өтүп кет, бирок сен өзүңкү чын болуш керек депчи. Аягында ата-энелер ойлонбой атат да. Биз ошентип тарбиялап атып, баланы деген ийиндерине тим эле башына отургузуп алышат да. Баланы жакшы көрүш керек. Жакшы көрүш керек. Баланы мээримге тойгузуш керек да. Сугарыш керек, гүлдөй кылып элечи, ошо мээримге. Бирок бизде андай жок да, биз мээримди бербей эле сөз менен эле айта беребиз да. Орусча айтканда вперед депчи. На самом деле алардын чындыгында жан дүйнөсү, сезимдери эмне болуп атканын көп ата-эне билбейт. Бирок ата-энелер айтат, мен аябай жакшы көрөм баламды депчи. Кантип жакшы көрөсүңөр десең, кандайча мен гаджеттерди алып берем, телефондордун эң жакшысын алып берип атам. Мен өзүм кийбеген кийимди балама кийгизем деп айтышат да. Бул туура эмес да. Бала ошого көнүп атпайбы? Ошону алып көнөт да. Балдар азыр деген мындай эле колун кыймылдат, мынтип койсо эле баары болуп калып аткан заман болуп атат да. Ошонубуз туура эмес да. Эмнеге? Анткени ата-энелер бири-бири менен чоңдордун арасында, ата-эне экөөнүн ортосунда жылуу, жумшак, бир сый, мээримдүү мамиле жок да. Азыр ата-энелер айтат, балам окугусу келбейт.
мейли окугусу келбесе дагы китеп окуусу келип китептин бетин ачпайт деп айтышат да. Анан ушундай бир эмемен айтат да, жине келипчи. Карап сурасаң, өзүңүз окуйсузбу? Окубайт. Анан балам деген өзүңдүн баягы пример, өзүң үлгү болсоң, ошондо бала чыныгы тарбия алат экен да. Тарбиясыз ата-энеден эч убакта тарбиялуу, мындай тарбия көргөн бала келбейт да, чыкпайт. Ал абдан кыйын иш болуп калат да, ал баланы оңдош дагы кыйын болуп калат да. Ар бир бала азыр көп ата-энелер ушинтип айтат да, баягы консультация кыласың да, 15 жылдан бери мен иштейм, психолог болуп, ата-энелер айтат да, ой, азыркы балдар вообще ушундай тяжелый балдар, оор ушунчалык баягы подростковый возраст деп ушундук сөздөрдүн баарын үйрөнүп алышкан, баары теңчи. Тим эле балдардан коркушат да, булар менен сүйлөнгөнгө да болбойт, кокой антип кетет, мынтип кетет. Абдан жаман сөздү укпайт деген бала менен сүйлөшүп көрсөң, баягы тамырын тартып, акырын байкаштырып көрсөң, баягы жан дүйнөсү менен жакшылап мындай бир убакыт бөлүп ошо бала менен жакшылап сүйлөшсөң, сонун бала. Таланттары да бар. Просто аны менен эч ким сүйлөшпөйт экен да. Ошо балдарга азыр эме мээрим, анан жакшы бир мамиле жетишпейт. Жетишпейт, э? Это прям чоң проблема да азырчы. Психолог катары айтып өтсөңүз, дүйнө жүзүндө кээ бир өлкөлөрдө, мисалы үчүн 7 жашка чейин каалаганын кылып, 7ден 14 жашка чейин ата-эненин мыйзамы менен, андан кийин 14 жаштан кийин 15 жаштан жогору чоңдордун жашоосу менен жашаганга үйрөтүшөт экен. Бул сиз айткандай эле батыштан агылып келе жаткан азыркы таптагы методдордун бири. Бул биздин менталитетке туура келеби, дегеле бул нерсе туурабы балдарды тарбиялоодо? Ушундай суроо болот деп ушу мен ойлогом да. Ойлогондой эле чыкты да дебейсизби? Анан азыр мен айткан нерсе көп кишиге жакпай калышы мүмкүн. Мен аны билип эле турам. Бирок канча жыл иштегендеги опытыман айтсам, тажрыйбаман айтсам, бизге батыштан келген көп нерсе жарашпайт экен. Мага ушу таң калтырат да, эмнеге кыргыздар кыргыз болуп туруп эле эмне деген баягы культурасы бай, жан дүйнөсү, маданияты бай, мындай ушунчалык бир канча жылдан бери өнүгүп келаткан элде кантип өзүбүздүн психологиябыз жок. Биз батыштан келген нерсенин баарын тең эле мындай фильтровать этпей, ылгабай эле кабыл алып атабыз да. Бир чети кыргыздын ушунусу жакшы, ар жак бери жакта тиги экен деп окшоштуруп эле анан кийин окшоштуруп атып эле анан кийин баягы жасап кетебиз да, ооба, өнүктүрүп анан иштей беребиз да ошо менен элечи. Бирок баягы бул деген биздин келечек да. Балдарга деген тиякта мындай экен, анан биякта мындай экен деп мындай любой эле мамилени жасай берген болбойт да. Например, мисалы, сиз айткандай баягы 7 жашына чейин баарын кылдырыш керек. Каалоосун аткарып, мисалы үчүн. Эми Кудай ырбады, эми 7 жашына чейин баарын кылдыра берген, анын дагы мындай сиздин даже сурооңуз мындай болот, баарын позволять этиш керек да, баарын мындай жасай берсең болот деген мамиле болуп атат да. Кантип баарын жасай берсең мүмкүн? Кантип? Бала деген ал билбейт да. Ата-эне, бирок ал үчүн, конечно, адекватный ата-эне болуш керек, өзү дагы мындай тарбия көргөн, баягы мындай бир определенный бир мындай стержени бар, мындай жакшы адам болуш керек. Негизи мындай стержень бар деп эле мындай жөн эле айталычы, мындай жакшы адам болсоңузчу. Сен как-то билесиң да, өзүң элечи, муну кылдырса болот, а муну болбойт. И болуп туруп ошентип батыштан ошентип келет экен, бирок ошонун момусун кабыл алсам болот, а монусу бизге жарашпайт экен, бизге туура келбейт. Бизге болбойт депчи. Ошон үчүн мен ойлойм да, ушу мындай бир кыргыз өзүнүн мындай бир баары бирдики эме да, Востокто. Ооба. Чыгыш өлкөлөрүбүздө биздики деген баягы аялдардыкы башкача тарбия, балдардыкы, эркектердики башкача. Ошон үчүн деген ошону акырын деген просто мындай өнүктүрүп туруп, мындай жакшы жерлерин алып туруп, ошо тарбия бергенди үйрөнүш керек да, мындай өзүбүздүкү кылыпчы, чыгыштыкы кылыпчы. Эми бул деген иштеп жатып баягы жаның күйгөндөн айтат экенсиң да, баары тең эле жараша бербейт экен кыргызгачы. Биздики баягы 7 жашына чейин каалаганын кыл десең, Кудай урду биздики кылат да. Биздики сразу ойлойт, 7 жашка чейин кыл дебеди беле деп, анан баягы телевизордон тем более массовый каражат, маалымат каражаттарынан айтылды деп эле бүттү. Это же сила. Түз эле кабыл. Түз эле, баарын жасаш керек экен. Анан жасайт анан балачы. Ошону да жасаганда жасасын.
чеги менен муну жазсаң болот, а муну мындай кылсаң болот, ошого жардам берип, мындай бастырып салбай, баягы келип эле жүгүрүп келип эле ай тигинтиптир анан мынтиптир деп баланын колун баягы мындай психологически сындырып койбой, баланын оюн, баягы жан дүйнөсүнчү. А ошону мындай, ошо бала менен чогуу өсүп, ошо баланы дагы карап, анан кийин өзүңдүн дагы тарбияңды мындай шайкеш келтирип туруп тарбиялаш керек да баланычы. Ошон үчүн эми батыштан келген, бирок батыштан келген баары эле жаман деп да айта албайсың. Бирок фильтрлеш керек, бирок да, ылгаш керек. Антисе бизге көп нерсе болбойт. Кайсысы бизге туура келет, кайсысы туура келбейт, өзүбүзгө жараша алышыбыз керек. Ата-энелер баланы тарбиялоодо өзгөчө эң алгач эмнеге көңүл буруш керек? Сүйлөшүп отурганда мына сиз айтып калдыңыз, азыркы тапта балдар менен сүйлөшпөйт, сүйлөшө келсең сонун адам депчи. Эң алгач эмнеден башташы керек? Эң алгач эле үй бүлө түзүүдөн, үй бүлөнү кургандан башташ керек да. Эң алгач бала төрөлгөнгө чейин ата-эне бири-бири менен чын сый мамиледе болгонду үйрөнүш керек да. Башындагы орусча айтканда влюбленность, мындай бир анын баары кетет. Эки адам, эки чоң адам, эки өзүнчө жашап көнгөн адам бири-бирине мындай сүрүлүп, анан баягы чогуу жашап кеткенди үйрөнүш, это бул өзүнчө эле бир искусство да. Анан кийин өзүлөрү билбей атып, анан кийин бала пайда болот. Анан уруш, чыр-чатак, анын баары каяктан чыгат? Уруш, чыр-чатак үй бүлөдө өскөн бала ата-энесин карап турат да, анан кийин башка эме жок да, үлгү жок да, карайт да, анан кийин значит, үй бүлө ушундай болуп турбайбы? Ушундай эле турбайбы деп жашап кете берет да. Билесиңерби, качан бир 2-3 ай мурун мен 9-класстар менен, 10-класстар менен мындай сүйлөшүп калдым да. Класста 32 бала болчу да. Класста 32 бала. Анан мен мындай суроо бердим да. Силер ата-энеңердикиндей, прям точно ата-энеңердикиндей үй бүлө курасыңарбы, ошондой үй бүлө каалайсыңарбы курганды десем, 2 эле бала колун көтөрдү. Ооба деп. 30 бала каршы жок. Мен ата-энемдикинен башкача үй бүлө курам деген ойдо да. Анан акырын сурашып келип, эмнеси жакпайт? Бирок анда мындай акырын сурайсың да, ата-энең жаман деп айткандан да аябай эме да, мындай башкача мындай айлантып келип сурайсың да. Анан десең айтат, ушундай баягы ийининде оор жүк көтөрүп жүргөн балдар бар да. Анткени үйүндө чыр-чатак, атасы кээ бир балдар менен акырын сүйлөшсөң, атам түнү менен маамды сабап, анан кийин баягы эртең менен уктабай, эч кандай никакой болуп келген балдар бар да. Кээ бирөөнүн ошо мамасы ооруп аткан, атасы иштебей жаткан, анан ушундай көп нерселер бар да. Силер билесиңер, мурун деген Советтер Союз убагында мынтип айтчу да, баягы благополучная семья деп койчу да. Ой, бул үй бүлө сонун үй бүлө, бияка вообще мындай нормально. Азыр андай понятие жок. Азыр деген благополучный үй бүлө деп айтканга эч бир үй бүлөнү айтканга болбойт да. Анткени акчасы бар. Бирок мээрим жок үйдөчү. Эме жок да. Жылуулук жок да. Баягы мерез болуп турган адамдардан кандай балдарды күтсөк болот? Ошондой эле балдар болот да. Аны үйрөтүш керек. Туура. Рахмат Аселе эже. Сиз менен отуруп алып, чындыгында көпчүлүк ата-энелер дагы өзүңүз айткандай көрүп калыпсыз, сизге келип жардамга кайрылышат дегендей. Андыктан биз дагы күтөбүз. Буюрса биз дагы сиз айткандай өзүбүздүн психологиябыз, эмне үчүн чыгыш психологиясын, кыргыз психологиясын өнүктүрбөшүбүз керек дегендей. Андыктан биздин ата-энелерге дагы, экран жанында отурган жаштарга дагы үлгү болду, жакшы сабак болду деген ниеттебиз. Сизге чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто психолог Асел Сүйүнбаева болду. Биздин бүгүнкү тема баланы тарбиялоо. Биз менен бирге болуңуз.